Саламатсыздарбы урматтуу телекөрөрмандар, чак түш көрсөтүүсү назарыңыздарда, биз менен бирге болуңуздар. Бүгүн биздин студиябызга Борбор шаарыбыздагы Токтогул Сатылганов атындагы окуу тарбия комплексинин номер 69 гимназиясынын окуучулары келип отурат. Булар ушул Устат Шакирт деген атайын борбор бар. Ошол Устат Шакирттин алдында түзүлгөн шаттык жана өзгөчө ансамбльдер десек жаңылышпайбыз. Алды менен тааныштыра кетейин. Иримдин жетекчилери Мадина Шаршенбек кызы, Биназир Токтобекова, андан кийин Сумая Исабаева, Анжелика Исабаева, анан Даулен Моңолбеков келип отурат. Ошондой эле Айтурган Бейшеналиева келип отурат. Анда адегенде эле ушул Устат Шакирттин алдында шаттык ансамбльдин сурай кетели. Канча окуучу катышат, канча жылдан бери ушул үйрөтүп атасыңар ушул мектептин алдында деги эле шыктанган, жакшы кызыккан окуучулар жакшы элеби деген кептен баштайбыз. Саламатсыздарбы? Биз 3 жылдан бери иштеп ошол жерде. Бизде жалпысынан 20 окуучу бар. Өзлөр кызыгып келишкен. Биринчи эң алгач 1-2ден окуучу келишкен. Андан кийин бири-бирин ойноп берип, классташтарын ойноп берип, анан алар кызыгып келип калышкан. Ошо азыркы тапта ошо 15 окуучу калды, 15 окуучу бар. Жакшы экен. Биназир, сиз айтсаңыз, мынакей ушул балдар комузда чертет экен, ырдайт экен, кызыгуу кандай буларда? Саламатсыздарбы? Булардан баягы өз кызыгуусу менен келген. Буларды баягы мектепте бири-биринен угуп, бул жакта ошо комузу менен ырдаганды үйрөтөт деген сыяктуу булардын кызыгуулары абдан жакшы, өтө изденип да турушат. Эже бул чыгарманы үйрөнөлү, тиги чыгармаларды үйрөнөлү деп. Негизи жалпы жонунан ошо менин да окуп жаткан 9 окуучум бар. Азыр ошо 2 окуучу менен келдим, баягы эфирдин талабына жараша. Ошо булардын өздөрүнүн кызыгуусу менен эмгектин артында буюрса жакшы келип жатат. Жакшы, анда адегенде шаттыктан баштайлы. Шаттыктан кайсыл чыгарманы аткарып бересиздер? Калый Молдобасанов жайлоодо күйсүн ойноп беришсин. Зама баракелде бар болгула. Сумая, ушул үйрөнүш кандай экен? Мындай кызыгуу менен үйрөнсө жеңил эле экен? Чупучурду эгерде кызыксаң, аябай бат эле үйрөнүп кетет экенсиң. Эң алгач эле кызыгуу керек экен. Жана ошондой эле ар бир сага келип турушуң керек. Кандай болуп келип калдың? Биздин эң алгач классташыбыз барган. Ал бизге чупучур аспабын үйлөп бергенде бизге аябай жаккандыктан келдик. Жакшы, Азамат. Азамат эми биздин баягы кичине техника жетишпегендигинин айынан Анжеликага сөз бере албай атам. Эми сиздерде өзгөчө тобу кайсы чыгарманы сунуштайлы? Асанкалы Керимбай атабыздын Энекем деген чыгармасын аткарып беришсин, дуэт кылып.
Баракелде. Айтурган канчанчы класста окуп атасың? 5-класста. 5-класста азыркы учурда бүтүп баратабыз. Жакшы. Комуска кызыгуу кандай болду? Үйдөгүлөр дагы комуз четкендер барбы? Негизи атам журтко болгон. Негизи кичинекей кезимден баштап эле ырдаганды жакшы көрчүмүн. Анан мектепте вокал ийиним ачылгандыктан ал жака кызыгып барып калдым. Комузду кошо үйрөнүп атасың? Ооба, комузду кошо. Канча жашыңан баштап комуз черткенди үйрөнүп калдың? Комуз черткенди вокал ийинимине келгенде эле үйрөтүп баштаган. Негизи бул ага чейин билчү эмесмин комузду кантип черткенди. Комуз черткенден кийин комуздун баркын, кадырын андан дагы жогору сезе баштадыңбы? Ооба, бул азыркы учурда аябай кымбат келген аспап. Анан үнү дагы жакшы болуп, азыр үнү жакшы чыккан аспаптардын негизи аз да, комуздардан. Ошо. Уккулуктуу, жакшы эмнеке. Дагы эле сен кандай кызыгууң кандай болду? Канча жашыңан баштап комуз чертип келатасың? Мен 9 жашымдан баштап комузга аябай кызыктым. Комузга катышып, ушул аяктап, мага негизи комуз аябай жакчы. Кичинекейсим, анан туугандарым кээ бирлеринин ичинен байкемдерим комуз аябай кызыгып чертчи да. Мен дагы комуз чертем деп, комуз чертип баштадым. Азамат, ошо алгач байкелериңди карап, ошолордон үйрөндүңбү комуз чертип? Ооба. Кээ бирлер мындай байкелер көрүп калсам эле мындай, мисалы комуздарды бүт эле элдер билишет да. Мен дагы комуз аябай чертким келип, ар кандай концерттерге чыктык группабыз менен. Анан ошо. Жакшы концерттерге ушул Бишкектин ичиндеби же дагы сыртка башка жакка барып келдиңер? Ушул Бишкектин ичинде. Келечекте кандай комузду өркүндөтүп, өстүрүп, комузчу болоюн, ырчы болоюн деген тилек барбы? Ооба, мен комузчу болгум келет келечекте. Ырчы. Жакшы, Кудай тилегиңе жеткирсин. Анда эми кандай кылалы, эжекелерден дагы, жетекчилерден дагы өзүнчө жеке номер бере аласыз сиздерге дагы? Мадина, сизге өздөгөндө. Мен силерге азыр элдиккү Акмактым деген чыгарманы ойноп берейин Сыгызгыдан. Баракелде, бар болуңуз. Негизинен ушул мектепке келгенче чейин кайсыл жакта иштеп
келдиңиз? Бул мектепке келгенге чейин Бибисара Бишеналиева атындагы Кыргыз мамлекеттик маданият университетинин үйлөм аспаптар бөлүмүн бүтүргөм. Ошол жерде 5 жыл окуп, 2020-жылы бүтүрдүм. Ошол жакта окуп жатканда 4 курста Токтогул Сатылганов атындагы 69-гимназияга кирдим. Ошактан алгачкы окуучуларым ошакта башталды. Азыр 3 жыл болду иштеп атканыма. Жакшы. Устат шакирт боюнча түздөн түз ошолордун көзөмөл алдында иштейсиздер да? Ошолордун көзөмөл алдында, ошолор аркылуу киргем 69 гимназияга. Азыр көбүнчө мына Кыргызстан боюнча ушул устат шакирт борбору абдан мыкты иштеп атат десек болот. Башка областтарда да, аймактарда дагы алардын үйрөтүп аткандары жакшы да, бийик, жогорку деңгээлде. Ушул нерсе менен сизде башка област менен, областта мектептер менен, же район аркылуу дагы мындай байланыш түзөсүздөрбү? Байланыштар барбы? Байланыштары бар, көп эле. Мурда бир канча 3-4 жыл мурдун чогуу ушу фестивалга келип, анан эс алып лагерь кеминге ушундай болчу эле да. Азыр кандай? Тажрыйба алмашуу болот. Тажрыйба алмашуу. Мугалимдер менен тажрыйба алмашып, азыр бизде соцсет деген өнүккөн го, ошо телефон аркылуу байланышат. Көбүнчө бияктагы жанагындай илимий иш-чаралар болгондо, баягы региондогу мугалимдер келип, баягы нота алмашуу деген, биз баягы ноталар менен үйрөтөбүз. Ошо сыяктуу нерседи, материалдарды алып кетишет. Биз алардын методикасын алышыбыз мүмкүн. Ошондой бири-бири менен тыгыз байланышта болот булар. Азыр эми көбүнчө онлайн онлайн деген сыяктуу. Биз аны аябай өздөштүрүп калдык го, баягы карантин учурунан бери онлайн салгы өтүү боюнча. Ошол сыяктуу эле баягы онлайн видео жибересиң, же бул жери мындай болуп атат, кандай болуп атат дегенде видео жиберип, видео аркылуу, баягы соцсет аркылуу эле тажрыйба алмашуу болот да. Жакшы, анда кайра шаттыкка берели кыздарга. Кайсы чыгарманы аткарып бересиздер? Элдик көз сызгын кертолосун чыгармасын аткарып беришsin. Ой азаматтар, баракелде, өнөрүңөр өркүндөп өсө-өсүн дейли. Анда дагы бир чыгармага берели азыр, өзгөчө ансамблинин балдар жеке аткарышабы? Бишеналиева айтылган аткарып берсин, айыл кештери деген чыгарма менен мен Кыргызстандык экениме сыймыктанам деген конкурстан жакында эле 1-орунда алган, ошол чыгарма менен. Ошону аткарып берсин. Ушул
Ey Azamат. Айылда жүрсүң ырахат, ачылып көңүл жайдары. Азамат өнөрүң өркүндө өссүн. Эми азыр жакында каникулга чыгышат да. Анан кандай болот? Каникулда дагы онлайн аркылуу байланыш болуп турат. Баягы бир жыл сабак өткөн эмгегибиз унутулуп калбаш үчүн баягы группабыз бар, ар кимге тапшырма берип коебуз. Жайкыга ушул чыгармаларды жаттап келесиң деп ноталары менен кошо. Анан ар кими бирден видеолорун жиберип турат. Эже бул жери кандай болот, тигиндей болот деп. Мындайча айтканда ошо онлайн сабак өтүп турабыз каникулда деле. Жакшы, сиз өзүңүз устаз шакиртте канча болду иштеп атасыңыз? Мен устаз шакиртке иштегене быйыл 2-чи жыл кетип атат. Бул ушул май айында 2 жыл болот. Буюрса, мен эң алгач ушу педагогикалык тажрыйбамдын биринчи окуучуларым десем болот. Алгач ошо 2 жыл болду сабак берип баштаганыма. Жакшы экен. Анда өзүңүзгө кезек берели, бир чыгарманы аткарсаңыз. Солого ичи солтабай дегендин четиндей деген чыгармасын аткарып берейин. Жайлоого гана чыккан ай четинде, жамалың айдын бетинде, жагдайыңды тапсаң ойноп күт, койчу жалынды жашты кетерде. Мен жалорба турган кезегим, малда жардамы жок ай, ай, апатай жетимде. Адырга гана чыккан ай четинде, актыгың айдын бетинде, айласындай тапсаң ойноп күл, койчуң алтындай жашты кетерде. Мен арга сыза жүргөн кезегим, алдаң апасыз калган, ай, апатай жетимде. Чыгырчындай жашты кетерде, мен кыйналып турган кезегим, алда кычыкта калган, ай, апатай жетимдин. Ey баракелде, бар болуңуз. Эми азыр кайранда шаттык тобуна берели кезекти. Сумая менен Ажелика кайсы чыгарманы аткарып берет? Түркмановдун күй чыгармасын аткарып, Түркмановдун күй чыгармасын. Жакшы болот, кана.
Ey азаматтар, эми Давленге берели, мынакей ушунча кыздардын арасында бир ырдап берейин деп келип олтурат. Кайсыл чыгарманы аткарып бересиң, Давлен? Чыгармасын аткарып Өзгөчөм да, Дуэт азамат. Дуэт кылып дуэт аткарып. Барпа атабыздын өзгөчөм деген чыгармасы. бир. Ой азамат. Эми ирим жетекчилерине дагы суроо бергим келип турат. Негизи эле эми шаарда да айылда балдар дагы көбүнчө мурдатан комузга кызыгып артып жүрүшөт да. Анан шаардагы балдардын кандай азыр кийинки убакта кызыгуу деңгээли менимче жакшы эле болуп атат окшойт, Жакшы эле кызыгуулар эми жаңыдан өзгөчө бул үйлөм аспап сейрек кездешүүчү эми аспап биз ошо жаңыдан эле таанылып келатат. Ошо азыр башында катышканда эле аябай кызыгып башташты. Азыр кызыккандар буюрса көп. Кызыккандар көп болуп атат. Канча аспапты ойношот? Ооз комузду ойношобу? Ооз комуз ойношот, чопочор, сыбыз. Эң биринчи келгенде окуучулар чопочор үйрөнүшөт. Андан кийин бул сыбызга аспабын үйрөнүшөт. Дагы чогойночор, дагы толтур аспаптар бар да, буюрса муну бүткөндөн ошолорду үйрөнөбүз. Жакшы, Биназар. Кошумчалай кетсем, мурун баягы мектеп, орто мектептерде музыка сабагы эле өтүлчү эле го. Азыр андай музыка сабагы менен чектелбестен, ошондой иримдер атайын салттуу музыка боюнча, ошо биздин Озеки салтта профессионалдык музыка боюнча ошо атайын иримдер ачылган. Азыр көбүнчө мектепте, частный мектептерде, мамлекеттик мектептерде комуз кружогу, үйлөм аспаптар, дастан кружогу деген атайын ансамбльдер бар. Биздин мектептен эле алсак, атайын ошо инструмент үйрөнгөндөрдүн кыргыз фольклордук ансамбль бар, окуучулардан түзүлгөн. Кадимкидей эле чоң ансамбльдер сыяктуу эле, ошолорду көрүп, алар улам чет жакка чыгат, чет мамлекеттен коноктор келет, ошолордун арасында концерттерге барат. Анан бири-бирин көрүп атып, булар бири-бирин тартышат да, бул ошо салттуу музыкага ошондой десек болот. Булар маселен мектепти бүтүп, искусство университетке же консерваторияга тапшыра турган болсо, сертификат берилет да сиздерге? Жок, бизде андай берилбейт. Биздики баягы атайын музыкалык мектеп болбогондуктан бизде берилбейт.
бирок ал жакта булардын бул үйрөнгөн аспаптардагы өтө чоң пайдасы тиет десек болот. Ал жактан деле ошо биз үйрөткөн ошо комустун кол коюусу постановкасы десек болот. Баягы азыр биз үн коюу, вокалды атабыз. Ал жактан деле ошо дыханияны үйрөтөт. Ошо оозду кантип ачыш керек, баягы элдик чыгармаларды үйрөтөт. Ошо сыяк биз деле ошо университеттен үйрөнгөн нерселерибизди буларга үйрөтөт атабыз да. Бул баягы сертификаты жок болсо дагы, бирок өтө чоң жардам тиет. Мындай куру калбайт дегеним го. Үйрөнүп такшалып калышат да. Анда эми кимге берели кезекте сиздерден? Кыздар. Ойно азыр Апакем. апакемден чыгармай элдикти. Жакшы. Ой, азаматтар. Ал эми өзгөчөмдөн кандай кылалы? Нарындан жазган салам кайтты. Да эле, Андан келе койгула. Баракалла. Азамат. Жазган театр ачып жаткандан нарындан жазган Азамат анда Эсенкул Ибраев атабыздын сөзүнө жазылган Учкул ойлор деген чыгарманы аткарып берейин. Бул Перми санаторларына куплет. Жаба албас эч ким соңку барагын, турмуш менен окуп бүткүз сабагын. Ачуу таттуу ысык сууга кара, эки жактуу жаралганын карагын. Бири мерез бири жеткен боорукер, жада калсаңар түрдү чоң адагын. Жадалардын билбей туруп жаманын, жакшыларын кантип баалай алабын. Ой, жакшыларын кантип баалай алабын. Еринбеген жаман адат, еринген
жандай сойлогон, ой сөл жандай күн жаганда сойлогон. Бүгүл эмес чын аякта кагышат, үрпөңдөшө танан кайра табышат деген сөзгө каршы эмесмин, а бирок отту үйлөгөн күйгүзөт же тамызат. Андай болсо оттун эси аялдар жаман эрди жакшы кыла алышат. Ой жакшы эрди жаман кылып салышат. Ой баракелде. Андай кайра шаттыкка берели. Шаттык кайсы чыгарманы? Жумамедин Шаралиев түшүндү. Жакшы. Баракелде азаматтар, мынакей ушундай жакшы чыгармаларды дагы көп үйрөнө бергиле. Ошол элибиздин багы генч казынасын толтура бергиле деген ниетти айтат элек. Эми Мадина сизге дагы бир кезек берели. Ата болгон байкесин деген шаркысын окуйм. Баракелде, бар болуңуз. Ал эми мындан азыр эң чоң группа ушуларбы же келбей калгандардан чоңдор барбы? Сиздерде же жалпы эле баары бир окушабы? Жалпы эле бизден бир окушат, бир эле группа бар. Бизде азыр ошо 15 обуз бар, 15 окуучум бар. Бүт баары эле таланттуулар. Азыр ошо бияктын эмесине карата экөө эле келишти. Бир эле группа менен иштейбиз. Сиздердечи? Деле ошондой, бирок жаш өзгөчөлүктөрү болот. Бир эле группа деп бөлүнөт, бирок баары 5-класс эместегенмин го. Баягы каалоочулар келип катышат, 10-класс бар, 11-класс бар дегендей. Жаш өзгөчөлүктөрү ар кандай, бирок бир эле группа болуп өтүшөт. Ким алдыга чыгарма үйрөнгөнүнө жараша кете берет. Баягы бул
бир чыгарманы үйрөнсө ал экинчисин күтүп турбайт дегеним го. Баары өз деңгээлине жараша чыгармаларды үйрөнө беришет. Ар кимне өзүнчө бөлүп чыгармаларды бересиз? Баары биз баягы массовый өтпөйбүз, жекече өтөбүз. Бул вокал дегенде үнү коюуда өтө татаал эме болгондуктан ар бири менен жекече индивидуалдуу түрдө иштейбиз. Бир гана ошол мектептегилер гана катышканга мүмкүнчүлүкпү же сырттан да келип? Жок, ошол мектептеги эле окуучуларга тиешелүү. Анан калуучулар баягы частный деп коет го, орусча жеке үйгө келип үйрөнүп кеткендер да болот. Азыркы кезде эми булар окушкан жок да? Мектеп окушкан. Негизи окуп атканбыз, ушу жакын аралыкта кайта карантин болуп, мектебибиз карантинге алынып, кайта онлайн түрүнө өтүштү. Онлайн аркылуу окушуп атат да. Жакшы экен. Эми балдар биринчи жолу келип дагы биринчи келип атасыңбы ушул студияга, эми телевиденияга же мурда дагы тартылдың беле? Мурда дагы тартылчумун. Кандай сезимдер болуп атат? Телевиденияга түшкөн, тартылуу деген кандай экен? Мага концертке негизи чыккан аябай жагат. Мурда дагы биз концерттерге аябай көп чыкчубуз. Сахнага, филармонияларга, ар кандай эфир, түз эфирлерге негизи ушундай чыкчумун. Атенен кандай колдоп, үйрөн балам, бул кыргыз тилиндүү аспап комузу дагы көп нерсени үйрөн, көбүрларды жатта деп айтабы? Ооба, көбүнчө тайнем аябай эмгегиңди чыштаба, комузу такыр мындай саат сайын чертип тур, же болбосо мындай минут сайын чертип тур, унутпа деп турат, аябай колдойт. Азамат Тайнеңе чоң ыраазычылык билдирели. Тайнең азамат экен анда. Күү да ойной аласыңбы? Күү да үйрөнүп атасыңбы? Мурда ойночумун. Азыр ойнобой калдыңбы? Азыр мындай ырлар менен. Ырлар менен алек болотсуң. Же башка оюнга кирип кеттиңби? Жок. Жакшы. Келиңиздер, анда эми сиздерде даярдап келген жыйынтыкталды окшойт. Анда Биназир сизге дагы берели, анда бир чыгарманы аткарып бериңиз. Биздин убактыбыз бар окшойт азырга. Жайродон атканы яктаңдай, жаркылдайсың сен акмаңдай, күлүмүңдөй түшсө ой көздөрүң, одеги көгүмдөн чырак ой жаккандай. Баракелде бар болуңуздар. Мынакей эми ушул жаштарды үйрөтүп, ушул биздин өнөр казынаны толтуруп, дагы көп муундарды тарбиялай бериңиздер демекчибиз. Анан мен дагы Мадина сизге дагы бир жакшы чыгарма менен, күү менен жыйынтыктайлы деп турабыз да, сизге берели. Алышкан арманы менен. Ошо менен жыйынтыктайлы келиңиздер.
Азаматтар, эми жыйынтыктоочу сөз катары сиздерге, ушу жетекчилер сиздерге берели, келиңиздер. Чоң рахмат сиздерге. Биздин ушундай кичинекей таланттууларыбызды эл алдында эфирге чыгарып, биз менен эл менен жүз көрүштүрүп турганыңыздарга чоң рахмат. Биз ар дайым ушундай эмгектин үстүндө дайыма сиздердин эфириңиздерге катышып жүрө бергенге аракет кылабыз. Окуучуларыма бул абдан стимул болду десем болот. Биз телевизордон чыктык деп баягы туугандарына бул сабакка мындан дагы 5 эсе 10 эсе дагы кызыгуусу арттырып жаткандар сиздер көмөк көрсөтүп атасыздар. Чоң рахмат. Жакшы. Мен Азиреджан айтканына кошулам, сиздерге чоң рахмат. Ошо чакырып, окуучулар бир аз да болсо кичине сүйүнүп телевизорго чыкканына. Ошондой эле кыргыз элине тынччылык, аман болуп, ушу эртерээк ошо Орус Суркодон айып кетели демекчимин. Жакшы. Сумая сен да айтып койсуңбу, жаш тилегин берет дейт а? Биз чакырганыңыздарга чоң рахмат. Ошол телевизионго баргандан кийин кызыгуубуз андан да күчөп кетип жатат. Негизи эле ушундай нерселерге барып жүргөндө аябай баардык эле окуучулар кызыккысы келип, ойногусу келет. Азамат, эми Анжелика Сумаянын сөзүнө кошулат да. Анжелика, эмкиде келгенде жараң сени сүйлөйсүң, мындай көрсө, ушундай болуп калып атат. Эми Давлен, сен дагы тилегиңди айтып кой, жаштын тилегин берет дейт а? Силерге аябай чоң рахмат. Мен ушул телевизионго келгенде аябай толкундандым. Негизи эле бүт окуучулар телевизионго киргенде толкундашат эми. Ар бириге жагат. Өзүң эмеде телевизионго же телевизорлорго тартылганда өзүң жакшы сезип эметип каласың. Силерге чоң рахмат. Азамат, рахмат, айтырган. Чоң рахмат ушул жерге чакырганыңарга. Бияка келгенде бир тике толкундоолор болду. Өзүм мындай бир башкача сезимдер болду, пайда болду. Ошо. Азамат, жакшы, Мына силерди көрүп аткан ошол кыргыз журтчулугу, телекөрөрмандар, биздики бир гана Кыргызстан эмес, 50дөн ашык мамлекет көрөт, Турциядагы этникалык кыргыздар көрөт, өзүңөрдүн тууганыңар көрөт, ата-энеңер көрөт. Мына ошону менен толкунданып силердин дагы ошол чыгармачылыгыңарга эргүүңөргө эргүү кошсун деген тилекти айтабыз. Бар болгула ушул кыргыздын комузун, мындай асбаптарын чопочор өркүндөтүп өстүрөлгүлө, окууңарда ийгилик каалайбыз, сиздерге ишиңиздерге ийгилик каалайбыз, бар болуңуздар. Урматтуу телекөрөрмандар, биздин көрсөтүү соңуна жетти. Кийинки көрсөтүүдөн жолукканча аман туруңуздар.